Мен сиздин позицияңызды билейин дегенде колдойсузбу же колдобойсузбу деп. Неге дегенде мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы күндөрү бүгүнкү учурда мынакей коңшу өлкөдө Казакстанда открытый онлайн сот процесстери жүрүп жатат. Анан мындай алардын практикасынан карасак, ал биздин өлкөбүзгө да жакшы таасирин берип атат да. Ошого эле элдин ишеничин, акыйкат чыкты дегендей ачыктыкты белгилеп атат да. Анан биз ошогул азыр уголовный процессуальный кодекске ошондой өзгөрүүлөрдү киргизсек, онлайн сот жүрүшүн кааласак деп киргизсек, сиз колдойт белеңиз? Мен сизге бул боюнча маалымат берип коеюн. Биздин мыйзамдарда бул боюнча тыюу жок. Эгерде мындайда сотко катышкан тараптардын өтүнүчү менен маселе чечиле турган маселе. Эгерде сот уруксат берсе, каалаган иш онлайн караса, каалаган ишти ачык караса боло берет бизде деле. Тыюу жок бул боюнча. Андай сиз колдойт экенсиз да бул тууралуу? Мен колдойм. Бирок ар бир карап аткан ишти судья терең ойлонуп чечиш керек да. Бул жерде коомчулукка Эми ар бир карап аткан ишти деп эле айтпайт элем, бирок азыр өзүбүз жакшы билип атасыз го, акыркы күндөрү ошо резонанстуу иштер бизде өтө көп болуп атат. Ошондой резонанстуу иштерди ошондо онлайнга алып чыксак, мен ойлойм, бул деген ошо биздин дагы элдерге тараза болуп берет элеби деген ойдо да. Сөзсүз түрдө бунун эки жагы болот. Эл карап өзү түшүнүгүн алат. Туура ичинен жыйынтык чыгарып алышы мүмкүн. Бирок экинчи жагы бар да, муну да эске алышыбыз керек. Анткени коомдо кээ бир резонанстуу иштерде жанагындай ачык онлайн караганда бардык эл юрист эмес да. Кандайдыр бир түшүнбөчүлүк жаралышы мүмкүн. Бул эми мен оюмду эле айттым, бул негизги соттун милдети да, муну судья чечет. Рахмат.